4-чү аял алганга дух берип коюңузчу дейт. Жардам бергим келет, жесир аялдарга никеме алып дейт. Машалла. Алла кабыл кылсын. Тугандар, биздин динибизде үйлөнбөй жашоо өткөргөнгө караганда үйлөнүп өткөргөн бул сооптуу. Кээ бир адам ибадат кылып эле убактым жок деп, даже үйлөнгөнгө да убактым жок, аялдарды бакканга убактым жок. Мен анан көрөк ибадат үчүн жаралдымбы? Ибадат гана кылып өтүп кетишим керек деп. Ал деле жакшы нерсе. Бирок биздин Ханафи мазхабта үйлөнгөн ал абзелүүрак болот. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Буну билип коюңуздар тугандар. Үйлөнүү бул нике, bir аялга үйлөнүүгө шариятыбыз кызыктырган. Bir аялга үйлөнгөнгө. 2, 3, 4кө уруксат берген. Зарылчылыктардын учурунда уруксат берилген. Ал дагы шарттары менен. Кандай? Адилеттүүлүк, эң биринчи шарты адилеттүүлүк. Жөндөн жөн эле шариятыбыздын көз карашы напсы, кумарды кандыруу максат эмес. Балким ошол көчөдө калып кетпесин. Себептен эркектер көбүнчө согуштарда, же болбосо ошондой жол кырсыктарда ар кандай болуп, аз болуп өлгөн себебинен аялдар жесир калып, бала чакалары багылбай калган учурларда бузугулук көбөйүп кетпесин коомчулукта. Ошон үчүн карап туруп, анан пайгамбарыбыз үммөттүн көпчүлүгүнөн менен сыймыктанамын деген хадистер бир топ көп. Ошол шариятыбыз жөндөн жөн эле уруксат бербей койгон эмес да, бардыгын эске алып уруксат берген да. Алла Таала менен жардам берсин сизге. Адилеттүү караңыз да. Умрага барганда чач алуу парызбы? Кабанын айланасында кайсыл жерине чейин 100 000 сооп жазылат? Жок, умрада мындай 2 фарыз бар, 2 важип бар. 2 фарыз бар, 2 важип бар. 2 фарызы бери ихрам байлайсыз, лаббайк ниет кылыпчы, экинчиси таваф. А 2 важиби Сафа Марвада саи, чачты толук аласыз, же болбосо кырктырасыз да. 4төн бири. Вот ошол бул важип амалы. Ал эми 100 000ге деп атайы ошол жерде харам деп коет. Мисалы сиз эгерде Жиддадан бара турган болсоңузчу, бир аз айдагандан кийин чоң бидаятыл харам деп жазып койгон. Ал ар жактан, Таифтан келсеңиз, Мединадан келсеңиз, өзү Саудия бадышачылыгы ошол жерге атай белгилерди коюп койгон, жолдорго. Ошонун ичи 100 000, а сырты бир да, сообу. Риваяттарда келет. А бул чекти ким айткан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбарыбызга чейин бул харамдын чегин ким айткан? Ибрахим пайгамбар. Ушундай деп айтылат. Кээ бир риваяттарда Хажарул Асвад кара таш бар го. Ошол бейиштен түшкөндө ак болчу да. Түшкөндө ушунун нуру канчага чейин чачыраса, ошонун бардыгы харам болуп калган дейт. Кайерге чейин жетсе. Кийин адамдардын күнөөсүнүн себебинен анан бул кара ташка айланып калган да. Демек тугандар, мынакей кара таш бар. Кабанын бурчунда. Анан Каба. Байтулла бар, Алла Тааланын Байтулласы. Андан кийин Масжидил Харам бар. Мечит өзүчү. Андан кийин харамдын тегереги бар. Андан кийин хил деп коет, анан миқат деп коет. Өзү ушундай чек бар да, барындачы. Биз мисалы бул жактан Кыргызстандан баргандар ихрамды миқаттан кирме байлайбыз да. Ал өзүнчө дагы чек бар. Демек ушундай ар бирине мындай ойлоңуз, кете бергенде, мисалы кара таш, андан кийин Каба, Байтулла, анан кийин Масжидил Харам, андан кийин харам, анан хил, анан миқат. Бардыгы мененчи ихрамсыз киргенге бизге окшогондорго тыюу салынат да. Айыр ихрам менен кириш керек болот миқаттан. Ал эми мына харам, демек 100 000 сооп ошол харамдын бардыгына. Кээ бирлер Масжидил Харамдын өзгөчө дейт, бирок Масжидил Харамда маанисинде аалымдардын ортосунда ихтилаф бар. Негизи ошол көрсөтүлгөндүн бардыгы Масжидил Харам. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миражга чыгып атканда Алла субханаху ва таала Масжидил Харамдан Масжидил Аксага алып кеткен да. Вот. Ошол Масжидил Харамда Умму Хани деген энебиз мечиттин ичинде эмес эле, узакта эле болчу. Демек ошол жер дагы кирген да. Мейли.